Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү биздин сабагыбыз үй бүлөлүк баалуулуктар жана салттарга арналган. Сиздердин оюңуздарча, үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне? Сүйүү, өз ара түшүнүшү, улууларды урматтоо, сыйлоо, жакын адамдар үчүн жоопкерчилик деп кайсыларды санап бербеңиздер, сиздер бардыгын туура айткан болосуздар. Үй бүлөлүк баалуулуктар бул муундан муунга өтүүчү үрп-адат жана каада салттар. Бул сезимдер, анын жардамы менен үй бүлө бекем болот. Бул жакын адамдар үйдүн ичинде биргеликте кубаныч жана кайгы, жыргалчылык же көйгөйлөр жана кыйынчылыктарды башынан өткөрүшү. Салттардын жардамы менен балдарда бала чагы жана өткөн мезгил тууралуу көрүнүктүү эскерүүлөр кала берет. Сиздер үй бүлөлүк салттардын көптөгөн мисалдарын келтире аласыздар. Бул торт, таттуулар, үйдө даярдалган даамдуу нан азыктар менен чогуу чай ичүү. Ал жерде жакын адамдар менен күнүмдүк иштерди, кызыктуу жаңылыктарды талкуулоого болот. Кечинде бош убакытты шахмат, лото, домино ойноп биргелешип өткөрүү же ата-энелердин өзүнүн балалыгы, үй бүлөдөгү салттары тууралуу эскерүүлөргө жесе. Бул жакынкы шаарларга, эстелик жайларына, музейлерге, парктарга, зоопарктарга үзгүлтүксүз экскурсиялар. Велосипед, ролик, коньки, чана тебүү балдарга чоң рахат жана толгон токой таасирленүү тартуулайт. Көпчүлүгүнө токойго баруу, табиятта чатыр тигүү, ичине казан алып чыгуу, уктоочу каптын ичинде уктоо, балык кармоо, отко тамак бышыруу жагат. Балдар үчүн бул өзгөчө кызыктуу окуя. Ал эми ата-энелерге мындай эс алуу күнүмдүк иштерден алаксыганга, өз сезимдерин жаңылоого жана жөн гана табияттан рахат алууга мүмкүнчүлүк берет. Баланын өздүгүнүн калыптануусу үй бүлөдөн башталат. Ошондуктан анын үйүндө бала кезден өкүм сүргөн кырдаал анын болочоктогу жашоосуна аябагандай таасирин тийгизет. Балдарга сүйүү, ишеним, боорукердик, урматтоо, өз ара түшүнүшү, сергек жашоо мүнөзү сыяктуу баалуулуктарды үйрөтүү үй бүлөдөн башталат. Өз үйүнүн чектеринде калыптанган жөнөкөй эрежелер жана моралдык негиздер кийин коомго өтөт. Алар адамдын бала бакчадагы, мектептеги, институттагы, жумуштагы жана коомдук жайдагы акырында өзүнүн болочок үй бүлөсүнүн жүрүм турумунан көрүнөт.